Көбөткүчтен ушинтип койдук. Эми кийинда бизге иш кыйында суу келиши. Шайдулла Кулматов Жаңакман айылында жашаганына 30 жылдан ашты. Ал быйыл 1 гектардан ашуун жерге жашылча айдаган. Айтымында бул жылы эккен эгиндери жетиштүү суугара албай, кургап калуу коркунучунда турат. Былтырлар суу көп болуп жакшы болгон. Быйыл эми азыркы убакта мына эми мөмөлөп, дарбыздары элдин дарбыздары мөмөлөп эми кичине бала чакасына тушум кылабыз деп аракет кылып калганда эми түйүп эмне болгон суу жетишпестен алгындай кичинекей болуп калып, не кылабыз деп ошо аргасы кетип турганда азыр элдин. Жеткизебиз, анда алмайынча болбойт. Туура. Кулматовго окшоп кабатырланган үндөрдү бул айылдын 550 түтүнүнөн угууга болот. Мындай көйгөйлөрдү жергиликтүү жетекчилерде дароо чечүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Анткени Кыргызстанда быйыл кар аз түшүп, азыр болсо тоодон суунун түшүү көлөмү азайган. Ага карабай жергиликтүү эл менен райондун жетекчилери эгин талааларга суу жеткирүүнүн амалын издешүүдө. Былтыркыга салыштырмалуу бизде сугарма суунун көлөмү 2 эсеге азайып атат. Бул багытта биз райондук суу чарба башкармасы менен суу пайдалануучулар ассоциациялары менен биргеликте дыйкандардын бул багыттагы маселелерин жеринде барып чечип, күндөр-түндүр ушул дыйкандардын маселесин чечүү боюнча райондук администрация иш алып барып атат. Азыр Караңгүр суу түйүнүнө барабыз, Караңгүр платинасына. Сууну бөлгөн жерге, ошол жерден сайдагы болгон суунун бардыгын тең тосуп, бөлүп алганбыз, каналдарга сугатка алып койгонбуз. Бул Кара Үңкүр башкы суу тосмосу. Бул жерден Базаркоргон жана Нокен районунун дыйкандары сууга суу менен камсыз болушат. Алсак Базаркоргон районундагы 23500 гектар жерге мына ушул жерден суу жеткирилсе, Нокендин 22500 гектар жери ушул суудан суугарылат. Келген сууну туура түшүнүш керек, ошо элдер сууну көбөйтүп да бере албайбыз биз. Болгон сууну гана беребиз да муктаждарга, үчүнчү ата кармап да тура албайбыз. Себеби бу регулировочный платинада келген сууну эки жака гана требуганга муктажга гана беребиз. Ата көбөйтүп же азайта албайбыз. Себеби мөңгүлөрдөн, булактардан ийип келген суулар. Былтыркы жылы бул тосмодо 60 куб суу болгон. Бул жылы азыркы убакытта 30 куб гана суу бар. Бүгүнкү күндө кескин суу азайгандыгына байланыштуу мына сайды көрүп атасыңар, суу калбай калды. Болгон суунун бардыгын тең жогору жакта Караңгүр суу түйүнүнөн сууну сугатка алып койгонбуз. Быйылкы жыл менимче аябай оор жылдардан болот сугат маселеси боюнча дыйканчылыкка. Адистер суу таңкыстыгынан эгиндин сапаты былтыркы жылга караганда төмөн болушун айтышууда. Дыйкандар болсо быйыл тиккен түшүмдөрү пайдалуу киреше бербей калабы деп кооптонушууда. Жаңылай Болотбекова, Маматкадыр Маматалиев, Базаркоргон району.